Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme alimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an ya kerim. Rabbi şrah lana sudurana ve yessir lana umurana. Ve hlul uqdatan min elsinetina yafqahu qawlana ba'd. Biz sünnetler babında жүрөбүz дагы деле. Дарат алуудагы сүннөттөр эмне дегенде, биринчиси бул ошол жанагы колун дараталардан алдын билекке чейин 3 жолу жууш керек. Бул сүннөт болот деп айтканбыз. Анан ошол идишке салганга чейин дегенде анын маанисин айтканбыз. Койду иттифакый болот, ихтироз эмес. Анан уйкудан туруш дагы бул шарт эмес. Ошонун эмелерин айтканбыз. Анан бүгүнкү өтө турган эмебиз ошол экинчи сүннөткө келип атабыз. Qala rahimahullah wa tasmiyatullah ta'ala fi ibtida'il wudu'i. İmam Kuduri rahimahullah айтат, экинчи сүннөт бул ошол дарат алып аткан дараталардын башында эмне болуш керек экен? Бисмиллахны айтыш керек экен. Өз негизи бул жерде эми тартип менен эме кылган, бирок сиз мынтип ойлоп калбаңыз. Биринчи колду жууп алып анан деген эмес. Ошого чейин айтылыш керек ушул нерсе. Чөнтү ошого чейин эметип айтыш керек. Биринчи жанагы немени айтып алып туруп, эмне эле? Колду жууп алып туруп анан кийин эмес. Биринчи ошол дарат ишине кирерден алдын эмне кылат экенбиз? Ушул бисмиллахны жолбосо тасмия дегенде Алла Тааланын зикирин айтабыз. Бул жакта эми тасмиятуллахи дегендин маанисине хилафтар келет. Бисмиллахир рахманир рахимди айтыш керекпи, жолбосо кандай болбосун, кайсы зикир болбосун, ошол деле өтө береби? Жолбосо атайын бир белгилүү бир сыйганы айтыш керекпи? Текст айтыш керекпи деген пикирлер бар, ар кандай пикирлер бар. İmam Al-Gunaymi aytat rahimahullah ve lafzu hal manqulu anis salafi ve qila anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem bismillahil azimi velhamdülillahi ala dinil islam. Эми салафы солихиндерден жетип келген, анан керек болсо бул ушул пайгамбар саллаллаху дагы риваят катары келген деген неме төмөнкү ушул болуп атат дейт. Сөз кайсы экен? Бисмиллахил азим велhamdülillahi ala dinil islam. Тасмиядан максат ушул экен деп атат. Бисмиллахил азим велhamdülillahi ala dinil islam дегенден не болот экен? Ушул сөз бисмиллахны айтыш керек дегенден максат, тасмиядан максат ушул болуп атат дейт. Ушуну айтыш керек. Дараттагы ошол сүннөттү аткарам деген адам ошол сүннөттүн сообуна жетиш үчүн ушул сөздү сыйган айта турган болсо, ошондо гана эмне болот экен? Сүннөттү аткарган болот дейт. Бул ошол салафи солихиндерден жетип келген. Анан кээ биркилер айткан, пайгамбар саллаллаху дагы бул туурасында риваят келген деп айтышкан дейт ушуну. Wa qila al-afdalu bismillahir rahmanir rahim ba'da ta'awudhi. Эми экинчи пикирге карай турган болсок, экинчи пикирден эмне деп атат? Бa'да ta'awudhi. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп айткандан кийин бисмиллахир рахманир рахим дейт. Демек, неме таауз менен тасмияны ортосун эмне кылат экенбиз? Жам кылат экенбиз дейт. Экөөнү бириктирет экенбиз. Аузу билла, анан бисмилла, ошол экөөнү айтат экенбиз. Wa fil mujtaba yajma'u baynahuma. Алеми мужтаба деген китептен не деп келип атат? Экөөнү тең айтсын дейт. Бисмиллахил азим валхамдулиллахи аля аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Анан бисмиллахил азим валхамдулиллахи аля динил ислам деп айтсын деп атат. Экөөнү тең неме кылсын? Бул дагы айтылдыбы, бул да пикир айтылдыбы? Юстахаббул хуруж минал хилаф дегенде экөөнү тең айтып кой, эмне болду деп атат да. Эми бирок кээде экөөнү тең айтыш, мынтип айтыш кээде көбүрөөк убакыт алып коюшу мүмкүн да. Ошого бул жакта төмөндө айтып атат. Wa fil muhiti law qala la ilaha illallah aw alhamdulillah aw ashhadu an la ilaha illallah yasiru muqiman lis-sunnati. Эгер ушуга окшогон лафздарды айта турган болсо, кыскасы бул жерде мухитте келген, ушул валлаху алам бул жакта неме кылып аткан жок. Тахдид ли хадил алфаз кылып аткан жок. Ушул сөздөрдү гана айтсын деген жок, ушул үчөөнү. Кыскасы мутлак зикир болуш керек. Мутлак ла ilaha illallah, ашхаду ан ла ilaha illallah деген. Алхамдулилlah, бисмилlah деп айта турган болсоңуз, эмне дейт? Бисмилlah деп айта турган болсоңуз, демек эмне деп атат? Ясиру муқиман лис-суннати. Иш кылып Алла Тааланы эскере турган кандай бир сөздү айтсаңыз деле, бул тасмия дегендеги немени сүннөттү аткарган болосуз дейт. Wa huwa bina'an ala anna lafza yusammi a'ammu mimma zakarnahu fath. Эми бул Мухитул Бурханиде келген пикир бир нече сыйгаларды айтып келди да. Ушуну айтса деле болот, тигинден айтса деле болот. Бул неден келип чыгып атат десе, бул жакта тасмия, юсамми деп келип атат. Жолбосо тасмия деген сөз келип атат. Тасмиядан максат хусусу бисмиллах эмес дейт. Бисмиллахир рахманир рахим деген неме сыйганы өзгөчө ошол болсун деген шартта эмес дейт. Бул жакта юсамми деген эмне экен? Аам маанисинде болуп атат. Юсамми ай язкуру деген маанинде дейт. Алла Тааланы зикир кылып эстейт.
Zikir кылууда бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтсаңыз деле, альхамдулилlah десеңиз, субханалла десеңиз деле, булардын баардыгы эмне болот? Зикирге өтөрөт дагы, сиз зикирди аткарган болосуз дейт анда. Демек, юсамми бул жакта итлахул хос ва ирадатул аам болуп атат. Түшүнтүбү? Демек, юсамми десе көпчүлүгү зохир мааниси менен түшүнөт, бисмилланы айтсын деп түшүнөт да. Десе жок, бул жерде бисмилланын өзгөчө бисмилла болушу шарт эмес экен, экен жалпы зикир болсо боло берет дейт. Бул Фатхул Кодирде келген. Ва фит тасхих, тасхих кимдин китеби эле башын айтканбыз. Касим ибн Кутлубга. Qala fil hidayati ala sahhu annaha mustahabbatun. Демек турарагы некен ушул тасмия, бисмилланы айтыш, же болбосо зикирди айтыш, бул некен мустахаб экен, сүннет эмес экен деп атат. Мындашканда сүннөттөн бир аз даражасы төмөнүрөөк болуп атат дейт. Эмне үчүн десе, бул биздин астыбызда сиздерде ким Шейх Саид Багдаштыкы кимде? Менде эле барбы же дагы кимде бар? Сизде бар, экөөбүз эле окшойт, Бул жакта Шейх Саид Багдаштыкында келип атат. Ne için dese, ne için sünnet emesi mustahab olup kaldı dese, ve zalika imma li du'fil adilla. Oşol bul turasına gelgen dalilleri alsızrak boluşu mümkün. Oşol sebepten. Cevabısa av li annal muazabata ala zalika lam tushtahan an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Cevabısa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol işte mınдай köp kılgan degen nerse muazaba kelgen emes deyt. Mınдай köp maşhur bolup kelgen emes deyt. Biroq muazaba aslı muazaba var. Biroq ne olup atat? Maşhur bolup köp muazaba algan emes deyip atat da. Hem бул жакта дагы Фатхул Кодирде башка китептерде ушул пикирдин ушул сүннөттү мустахаб деп айткандыгын, ушул неме тасмияны кылууну мустахаб деп айтканга дагы хилаф мунакаша кылган ал жерде. Хадистердин негизинде Шейх Камал ибн Румам не кылган? Мунакаша кылган. Эми айтып атат, ой, түшүнүктүү эле буга чейинкилер. Ва юсамми qabla al-istinja'i wa ba'dahu huwa as-sahih. Демек не деп атат? Ва юсамми qabla al-istinja' wa ba'dahu. Истинжага чейин. Демек бул деген не деп атат? Демек сен барып жанагы даратканага барасың го. Хаммамга барып, немеге дарат алан элекке чейин туалетке барасың го. Мындайча айтканда туалет деп коелучу, байтур хала. Ошого бар истинжа кылганга чейин, истинжа кылып аткан учурда эмес, туалетке киргенге чейин эмне кылат экенсиң? Бисмилланы айтасың. Анан истинжа кылып бүтүп, анан даратка кирип баштагандан кийин эмне кылат экенсиң? Тасмияны, зикирди айтасың деп атат. Демек туалетке киргенге чейин айтасың, туалеттен чыккандан кийин дагы айтасың деп атат. Дарат алардан алдым. Демек не деп атат? Ошол жанагы туалетке кирген учурда эмес, жанагы нажасаттар болгон махал нажасаттар жеринде эмес, жана ошондой эле аврату жабык болбосун деп атат шарты. وقال الزاهدي نجم الدين الزاهدي aytat والأكثر على أن تسمية وغسل اليدين سنتان قبله وبعده deyt. Эми бул Шейх Нажмудин Захидидің пикирим не деп атат? والأكثر أكثر العلماء көпчүлүк алымдар осу не деп атат? على أن التسمية бисмилланы айтыш وغسل اليدين жана ошондой эле эки колду жууш булар эмне экен? Суннатани сүннөт болуп эсептелет качан? قبله وبعده. قبله дагы домир каяка айтат? Истинжага чейин эмне кылыш керек экен? Тасмияны айтат, анан истинжага чейин дагы колду жууп алат дейт. Анан истинжа кылып бүткөндөн кийин дагы тасмин неме зикир кылат, анан колду жууп деп атат. Демек эки ирет болуп калып атат да. Бул бүгүнкү күндө могу мисалы үчүн тасмияны билдик биз буга чейин. Ва юсамми qabla al-istinja wa ba'dahu дегенде түшүндүк. Бирок бул Шейх Нажмудин Захидин айткан пикири биз үчүн бүгүнкү күндө өтө зарыл нерсе бул. Медицина тарабынан дагы аябай неметилген, аныкталган. Не деп атат? Сен туалетке барадан алдын, ошол жана муктаждыгын бүтүрөрдөн алдын эмне кылышың керек дейт? Колуңду жуушуң керек деп атат. Эми зикирди айтышты, аны бүттүк, ал неме окуясы бүттү. Эми бул жерде эмне деп атат? Ошол туалетке барганга чейин колуңду жууп алышың керек дейт. Не үчүн дегенде, анткени өткөндө бирөө бир дарыгер неме табиб врач сүйлөп атат. Бүгүнкү күндө өзгөчө үй бүлөлүү адамдарга бул тиешелүү болот дейт. Өзгөчө үй бүлөлүү адамдарга тиешелүү болот. Мисалы үчүн адамдар менен учурашып келесиң, ар нерсени кармап келесиң, анан туалетке киргенде ошол жанагы микроб толгон эмең менен мүчөңдү кармайсың деп атат да. Бул деген эртең, мисалы үчүн ошол үй бүлөлүк ортоңдо үй бүлө боло турган болсо, үй бүлөң боло турган болсо, ошол немеге зыян берип коюшу мүмкүн дейт. Микроб наркы беркен эмелер болуп калышы мүмкүн дейт. Ошон үчүн өтө этиятташ керек. Карасаң, демек, бүт ошол негизи чын медицинанын өзүн чын алып карап келе турган болсок, жетишкен ийгилигине карап келе турган болсок, ушул негизи алымдарыбыздын айтып келген шарияттан чыкпайт да. Сүннөттөн немеден чыкпайт. Кийинки сүннөт ва сиваку. Демек, сивак. Сивак дегенде бул жакта
Жанагы неме жыгашты айтып аткан жок. Бул жерде эмне деп атат? Ай алисияку айндал мадмада. Дарат алып аткан учурда истияк кылыш керек. Ошону колдонуш керек деп атат. Сивак десе, не деп колдонуш мүмкүн бул жерде? Жанагы жыгаштын өзү биринчиден, экинчиден ошол жыгаштын өзүн гана колдонсо, эмне болушу мүмкүн? Сүннөт аткарышы мүмкүн десе, жок, бул жакта истияк деп атат. Истияк дегенде, демек, сен кааласаң сивакты колдонсоң болот, же болбосо эмне кылсаң болот? Башка колуң менен неме кылсаң болот? Же болбосо ушуга окшогон нерселер менен дагы жаңы нерсе, зубной щетка менен кылсаң болот мисалы. Албетте, бирок мисвактын өзүнүн орду бар. Бирок бул деле эгерде ошону аткара турган болсоң, сүннөттү аткарган болосуң. Ошону айтып атат. Сивак дегенде жанагы жыгач эмес, бул жакта сивактын мааниси истияк деген мааниде дейт. Вакила айндал мадмадати. Демек, айндал мадмадати дегенде эмне деп атат? Дарат алып жанагы неме бисмилла тасмияны айттың, анан колуңду жуудуң, анан кийин дары неме оозуң чайкар учурга келгенде эмне кыласың дейт? Мисвакты колдоносуң дейт. Ушул сүннөт болуп эсептелет дейт. Вакила башка пикирден эмне дейт? Вакила qablаха. Неме мадмада кылып аткан учурда эмес, мадмадага чейин кылыш керек деп атат. Демек, оозуңа суу алдың да, жанагы бисмилла тасмияларды айтып бүткөндөн кийин оозуңа суу алып туруп, неме кылгандан кийин ошол учурда өз негизи оозду 3 жолу чайкаш керек да. Бир жолу чайкагандан кийин, мисалы үчүн эмне кыласың? Мисвакты колдоносуң деп атат. Биринчи пикирде ошону айтып атат. Ал эми экинчи пикирде эмне деп атат? Ошо оозду чайкардан алдын бир сыра неме кылып туруп, анан кийин эмне кылыш керек дейт? Мисвакты колдонуш керек. Анан кийин 3 жолу эмне кылсын дейт? Оозун чайкасын. Ошону айтып атат. Негизи иш жеңил. Тигин деле аткарсаң деле, мун деле аткарсаң деле гана. Мындай болсо деле аткарчы. Азыр антип деле аткарбай алды элдер. Бул кайсы ошол учурда мына жакында мисвака ушул кайсы учурда неметем деп өтө тонкий нерсеге чейин көңүл бурган учурда замандын абалын эске алып айтып атат. Азыркыдай эмес, эптеп дарат алып бир мазхабтын негизинде өтсө болду дегендей эмес. Вахуа лил вудуи айндана. Бул ошол неме сивак, мисвакты колдонуу, же болбосо ошол жанагы истияк кылуу, бул дарат үчүн сүннөт болуп эсептелет дейт. Дарат үчүн сүннөт болот. Намаз үчүн эмес. Намаз үчүн дей турган болсоң, анда ар бир намазда эмне кылышың керек болуп калат? 5 вакыт намазда мисвакты колдонушуң керек болуп калат. А эгерде биз дарат үчүн дей турган болсок, бир дарат менен 3-4 намаз окуп койсоң болот да. 3-4 парыз намаздарды окуп койсоң болот. Демек, ошол анда сен эмне кыласың? Ошол ар бир намазды мисвак менен окуган болосуң анда. Анткени ошол алынып аткан даратта мисвакты колдонгонбузда даратсын элек. Демек, ал өтө берет ошонун сообу, тияктагы алынган неметкен сообу кийинки немеге да жете берет. Түшүндүңбү? Илля иза насияху фаюндабу лис-солати. Бирок айтып атат, эмне дейт? Эгер унутуп кое турган болсочу дейт. Унутуп кое турган болсо, анда эмне кылат дейт? Дарат алып атканда унутуп койду, мисвакты колдоно албай койду. Кийин анда намаз учурунда эмне кылып койсун дейт? Неметип койсун. Бирок ошондо дагы эмне кылсын дейт? Абайлап колдонуш керек. Анткени мисвакты неме кыла турган болсоң, кээде оозуңан кан немелер чыгып кетиши мүмкүн. Анан өзгөчө мечитте колдонбош керек, Кээде намаздын учуруна келгенде алып туруп шактап, чук деп оозун чайкап эле, неме кылып эле, ал болбойт. Түшүндүңбү? Кир нерселер калып калып атат, анда тазалап туруш керек. وفي التصحيح قال في الهداية والمشكلات والأصح أنه مستحب انتهى. Демек, ушул хидаяда жана мушкилатта не деп берип атат? Туурарагы мисвакты колдонуу эмне экен? Бул сүннөт болуп эсептелет экен дейт. Эме мустахаб болуп эсептелет экен дейт. Эми кандай болсо, мустахаб болсун болобу, сүннөт болобу, сен баары эмне кылышың керек? Аткарышың керек. Баары аткарышың керек. Мисалы үчүн тасмияны сүннөт дейбизби, мустахаб дейбизби, аны дагы аткарышың керек. Анткени бул башка мазхабтарда парыз деңгээлде болот. Мустахаб эмне кылыш керек? Аткарыш керек. Хуруджан ини хилафтан чыгыш үчүн аткарыш керек. Бул деген неме деген нерсе эмес. Бул нерседе аткарбаш керек, бул сүннөт эле экен, же болбосо мустахаб экен деген мааниде эмес. Түшүндүңбү? Болгону бирөө жарым эгер кокус аткарбай калса эмне болот? Дарат өтөбү, өтпөйбү деген маселе болуп атат. Эгер жанагы 4 мүчөнү жууган болсо, анда дарат өтөт. Анан калгандары неметпей калса, дарат туура сообу албай калат, бирок дарат катары жарай берет да. Кийинки сүннөт вал мадмадату бимияхин саласан. Демек, оозду чайкаганда 3 жолу жаңы суу алып чайкаш керек дейт. Бир сууну алып коюп мындай неме эмес деп атат. Не дейт? Ар биринде өзүнчө суу алыш керек дейт. Вал истиншаку кадалика, жана ошондой эле мурунга суу алганда дагы мурунда жана чимкирип неме кылат го. Ошондо дагы ар биринде өзүнчө 3 жолу суу алсын дейт. Фалаута эми бул жакта фалаута мадмада дегенде кайра мадмадага кайтып атат. Түшүндүңбү? Негизи вал мадмадату вал истиншак деп туруп, анан кийин фалаута мадмада деп кирген да, тартип өзү ошондой болгон. Фалаута мадмада саласан мин горфатин вахидатин лам ясир атиян бис-суннати. وقال الصيرفي يكون آتيا بالسنة.
Эми бул жакта хилафий эки пикирди айтып атат. Биринчи пикирде эмне дейт? Эгерде бир суу алып туруп, ошону менен 3 жолу оозун сууну көбүрөөк алды дагы, бир тарабынан бир жолу ичти, ичип оозуна суу алып чайкады, кийин дагы неме кылды, кийин дагы неме кыла турган болсо, бир эле сууну 3 жолу колдоно турган болсо, эмне дейт? Сүннөттү аткарбаган болот дейт. Рожих ошол болот эсептелет. Ошентип сүннөттү аткарбаган болот эсептелет. Мына ушул туурасында Шейх ибн Абидин дагы ушуну баса белгилеп айткан, Шейх Тахтавийден дагы накыл кылып айткан. Демек эмне деп атат? Сүннөт аткарыш үчүн ар биринде өзүнчө 3 жолу не кылыш керек экен? Суу колдонуш керек экен. Ва кайла Сойрофи, имам Сойрофи айтып атат: "Якуну атиян бис суннати." Сүннөттү аткарган болот эсептелет дейт. Демек бир неме алганда 3 жолу чайкап, бир суу менен 3 жолу чайкап кое турган болсоң деле сүннөттү аткарган болот эсептелесиң дейт. Шөтү. Кала, эми Шейх Сойрофи айтып атат: "Вахталафу фил истиншaqi thalathan min ghurfatin wahidatin." Эми мурунга суу алууда бир жолу суу алып туруп, 3 жолу ошо менен чимкирип койсо, мурунду тазаласа болобу десе, не дейт? Кыйла ла ясиру атиян бис суннати. Демек, не дейт? Мунун жообу эки ар кандай пикирди айтышкан деп атат ушул маселеде. Мындай бир жолу мурунга бир суу менен 3 жолу алып неметсе, сүннөт аткарамбы, аткарбаймбы десе, не дейт? Кыйла ла ясиру атиян бис суннати. Сүннөт аткарбай калат дейт. Аткарган болуп эсептелбейт. Би хилафил мадмадати. Бирок мадмадада, демек, бул жакта Шейх Сойрофи өзүнүн пикирин айтып атат. Тигил жакта эмне кылган Шейх Сойрофи, ошол оозго суу алганда бир жолу бир суу менен эле 3 жолу чайкап койсо болот деп айтты го, сүннөт аткарган болот деди. Бирок жумхур эмне деп айтты? Жок, ар биринде өзүнчө суу алыш керек деди. Эми бул жака немеге келгенде, истиншакка келгенде, мурунга суу алганга келгенде, бул жакта имамдар не кылып атат, алымдар Шейх Сойрофиге кайрылып атат да. Сен оозго келгенде бир жолу суу алып коюп, 3 жолу чайкаса болот деп айтып экен. Эми мурунга келгенде деле ошентип айтпайсыңбы деп атат да. Десе жок дейт. Мурундуку менен ооздуку эки башка дейт. Түшүндүңбү? Мурундуку менен ооздуку эки башка. Демек оозго неме кыла турган болсо, бул жерден сууну неме кыла турган болсо, улам сайын жаңы суу алып, мындай чыкканда кудум эле бер колдонбогон болуп эсептелет дагы. Жанагы мустамыр болгон суу кайра келип түшпөйт да бул жака. Ал эми мурунга келе турган болсок, сен мурун деп неметтиң дагы, андан кийин неме кылгандан кийин кайра келсең, кээде жанагы эски суулар калып да, ал түшүп калышы мүмкүн да бул жака. Ошол себептен мен эмне дейт? Истиншак менен мадмадонун ортосун айырмалап атам дейт. Ошентип бөлүп атам дейт. Түшүндү? Ошон үчүн айтып атат. Би хилафил мадмадати, لأن في الاستنشاق يعود بعض الماء المستعمل إلى الكف. Мурунга эгерде бир немеден ошондуктан эмне деп атат? Мурунда ар биринде өзүнчө суу алыш керек деп атат. Тиги дара неме оозго суу алгандагыдай эмес дейт. Анткени мурунда эгерде сен суу алып туруп, кайра дагы экинчи жолу суу ала турган болсоң, калып калган суулар кайра эмне болуп калат? Алаканга кайра түшүп калат дейт. Мустамыл суу кайра кайтып келет дейт. Ва фил мадмадати ла яуду. Ал эми оозуңа суу ала турган болсоң, мустамыл болгон суу кайра кайтып келбейт дейт. Анткени ооз кенен болот да. Түшүндүңбү? Мурундан. Лианнаху яктуру ала имсакихи. Ал эми анткени эмне үчүн неме оозго келгенде оозу чайкап атканда кайтып келбейт десе, анткени оозуң менен сен эмете аласың дейт. Суу чыгып аткан болсо, артка кайтып туруп, бир аз мындай эңкейип туруп, кайра алып койсоң болот дейт. А бирок мурунда анта албайсың деп атат да. Бу жерде кармай турган нерсе жок. Ооздуку бар. Када фил жавхара. Жавхаратун айрыда ошентип келген дейт. Түшүнүктүү эле. Ва масхул узунайни кийинки сүннөт. Ошол жанагы кулакты неме кылуу, мас кылуу, могу кулактын артын неме кылуу. Ва хуа суннатун бимаи руси айндана. Жана кулактын артынан мас тартуу, мынтип неме кылабыз, мынтип мас тартып коебуз го. Ошону эмне деп атат? Бул сүннөт болуп эсептелет. Суннатун айндана. Демек суннатун сүннөт деп атат. Бирок айндана бимаи руси айндана деп атат. Не дейт? Өзүнчө суу албайсың дейт. Бул сүннөт аткарыш үчүн өзүнчө суу албайсың. Сүннөт аткарыш үчүн эмне кыласың дейт? Ошол жанагы неме колдо калып калган башка мастартканы мас тарткандан кийин анан мындайынан мыякта калган бул колдонула элек, бул неме нымдуулук колдонула элек да. Ошол нымдуулуктун өзү менен эмне кыласың дейт? Сүннөттү аткарасың дейт. Ошондон бимаи руси айндана деген бул өтө зарыл. Суннатун башкаларда деле сүннөт, бирок бизде эмне экен? Бимаи рус. Бизде эмне кылат экенбиз? Ошол жанагы башка алынган мастан арткан суу бар го, нымдуулук. Ошо менен эмне кылат экенбиз? Неме кылабыз? Эми бул жакта бимаи рус десе деле болот, жолбосо бибиллати рус, билбиллатил мутабаккияти мин рус десе деле болот. Жанагы ошо башта мас тартуудан калган жана нымдуулук бар го, ошол менен тартуу. Ошол сүннөт болуп эсептелет. Хидая. Айла бима инжадидин, жаңы суу алуу менен эмес.
Бул деген эмне деп атат? Эгерде жаңы сууну алып кое турган болсо, анда эмне дейт? Анда сүннөт аткарбаган болот дейт. Сүннөт аткарыш үчүн эмне кылыш керек экен? Ошол эски суу менен эметишиң керек экен. Калып калган суу менен кулакка мас тартышың керек. Ла бимаин жадидин иная ва мислуху фи жами ушуга окшогон бимаи рос деген сөз фи жамии шурухил хидая. Ва мислуху дагы домирди түшүндүкпү? Ва мислуху дегенде бимаи рос деген ушуга окшогон сөздөр фи жамии шурухил хидая. Хидаянын бардык шарттарында ушинтип келген дейт. Вал халба, халбатул мужалли деген китеп, ва татархания, ва шархил мажма, ва шархил дурар, шейх Исмаил. Ушуга окшогон ушул чоң китептердин бардыгына не деп келген дейт? Бимаи рос деген сөз менен келген дейт. ويؤيده تقييد سائر المتون بقولهم بماء الراس. Жана ошондой эле бул айткан пикир үстүнө бекем деп атат. Атайын сүннөт аткарыш үчүн эмне кылыш керек экен? Эски суу менен, мындайча эски неме нымдуулук менен эмне кылышыбыз керек экен? Башка неме кулакка мас тартыш керек экен. Дегенди дагы бекем деп аткан нерсе кайсы десе, матындардын баарына не деп келген? Бимаи рос. Масхул узнайни бимаи рос деп келген дейт. Ошол эки кулакка мас тартуу эмне менен тартуу? Ошол баштан калган нымдуулук менен мас тартуу ушул сүннөт болуп эсептелет деп айтышкан дейт. Кала фил фатхи, демек бул жакта карасаңар, бул любаптын артыкчылыгы ушундай да. Бир нече китептерди алып келип берет, неме кылып берет. Эми бул Шейх Ибн Абидиндин деле өзү хашиясына кирип окуп неметсең, бул дагы бир маселеде бир нече китептерден мастарларды алып келип берет дагы. Бул жерде мындай деп келген, бул жерде мындай деп келген, бул жерде мындай деп келген, акулу деп кеде эмне кылат? Өзүнүн пикирин билдирип неме кылат. Же болбосо кеде унчукпай коет. Көбүнчө накыл кылып туруп унчукпай коет. Бир нече мастарлардан. Бул дагы эми ошондой чоң алымдын шакирти болуп аткандан кийин бир нече мастарлардан алып келип, бул маселени бизге мунакаша кылып берип атат. Талкуулап берип атат. Кайсынысы туура болот, кайсынысы көпчүлүк кайсынын тандаган, ошону бизге көрсөтүп берип атат. Qala fil fathi wa amma ma ruwiya. Эми бул жакта биз айттык. Демек, сүннөт аткарыш үчүн алыш керек экен, жана баштан калган, масыктан калган суу менен мас тартыш керек деп айттык. Эми бул жакта бирөөлөр бизге айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээ бирки окуяларында, кээ бирки жерлерде эмне кылган? Атайын кулакка мас тартыш үчүн жаңы суу алган го. Ошого кантип жооп бересиң десе, ошого жооп берип атат. Эмне дейт? Qala fil fath Шейх Камал ибн Хумам Фатхул Кадирде айтып атат. Wa amma ma ruwiya annahu sallallahu alayhi wa sallam akhadha li udhnayhi ma'an jadidan. Жаңы суу алып атайын мас тартты эле го деген окуяга эмне дейсең десе, эмне дейт? Fa yajibu hamluhu ala annahu li fana'il bildati qabla al-isti'ab дейт. Демек, толук кулакка жеткенге чейин суу кургап калган дейт. Ошол үчүн кайра жаңы суу неме алып, анан эмне кылып атат? Кулакка мас тартып атат дейт. Толук мындайча баштын биякта мындайдан тартып, мындайдан тартып, биякта бүткөнгө чейин эмне кылган дейт? Суусу кургап калган, нымдуулук кургап калгандагы, анан ошон үчүн эмне кылып атат дейт? Жаңы суу алып туруп, анан эмне кылып атат? Кулагына мас тартып атат дейт. Түшүндүңбү? Толук ошол неме маск иштерин бүтүрө электен алдын, неме нымдуулуктун кургап калгандыгы себебинен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаңы суу алып атат дейт. Болбосо, эгерде нымдуулук бар боло турган болсо, анда эмне кылмак дейт? Ошол нымдуулук менен гана мас тартмак дейт. Не үчүн ушул нерсени айтып атабыз? Шейх Камал ибн Хумам айтат, не үчүн десе, тавфиқон байнаху ва байна ма закарна. Өзү негизи асыл эмне кылыш керек өзү? Далилдер бири-бирине карама-каршы келбейт өзү. Болушунча биз эмне кылышыбыз керек те? И'малул каламайни аула мин ихмали ахадихима. Же болбосо мин ихмалихима. Эки каламга тең, ошол эки каламга тең амал кылуу, эки сөзгө тең амал кылуу, бул бирөөсүнөн таштап экинчисине амал кылууга караганда жакшыраак. Муну мисал кандай? Мисал үчүн, жана бизде ханафилерде усул фикхте не деп келет? Кыраат. Бизде эмне болуп эсептелет? Кыраат. Кыраат мутлакул кыйроо бизде эмне болуп эсептелет? Парыз болуп эсептелет. Фатиха окуу эмне болот? Важип болуп эсептелет. Демек, ошол жерде биз эмне кылып атабыз? Мисал үчүн, Зохирул Курандагы келген аятты карай турган болсок, фaqra'u ma tayassara min al-Qur'an деп берип атат. Демек, Курандын немесин жеңил болгон сүрөлөрдү окуй бергиле деп атат. Жеңил болгон аяттарды окуй бергиле деп атат. А бирок бул жакта келсек, эмне деп атат? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте эмне деп айтып атат? Ла салата илля би фатихатил китаб. Намазың өтүш үчүн Фатиханы гана окусаң, ошондо мындайча кыраатың качан өтөт? Фатиханы окусаң гана кыраатың өтөт деп атат да. Демек, намазың өтүш үчүн сөзсүз түрдө Фатиханы окушуң керек деп атат. А бул жакта Куранда эмне деп келип атат? Каалаган сүрөңдү, жеңил болгон сүрөлөрдү, жеңил болгон аяттарды окуй бергиле деп атат. Зохирин алып карасаң, эмне деп атат? Каалаган окуй бер десе, жок, муну гана оку деп атат да. Десе, анан ошол учурда алымдар эмне кылган? Эки далилдин ортосун эмне кылган? Жамылышкан. Кантип? Демек, муттакыл кыроо. Жалпы мындай айтканда, кайсы сүрө болсун, Фатиха болобу, андан азыраак болобу, башка сүрө болобу, аны окуш эмне болуп эсептелет бизде? Парыз болуп эсептелет. Ал эми Фатиханы кыраат кылуу бул эмне болуп эсептелет? Важип болуп эсептелет.
Kimde kim эгерде такыр кыраат кылбаса, важипти да аткарбаган болот, фарзды дагы важипти да аткарбаган болот. Эми ким эгерде, мисалы үчүн кыраат учурда намазга киргенде эле Фатиханы окубай туруп, Ихласты окуп кетти дагы, ошо менен бүтүрүп койду намазын. Анда эмне кылган болот? Парзды аткарган болот, бирок важипти таштаган болот анда. Түшүндүңбү? Демек ошентип эмне кылышыбыз керек дейт? Жам кылыш керек да. Алымдарыбыз ошондой эмне кылган? Жам кылган. Далилдерди зохирин алып карасаң бири-бирине карама каршыдай болуп атат. Бирок алымдарыбыз эмне кылып берип атат бизге? Жам кылып берип атат. Бул жерде дагы ошондой кылып берип атат. Демек Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи жаңы суу алган го, ага эмне дейсиңер десе, эмне деп атат? Ошол жана нымдуулук кургап калгандыгы үчүн жаңы суу алып атат. Болбосо жаңы суу алыштын муктаждыгы деле жок эле. Жаңы суу алмак эмес деп атат. Түшүндүңбү? Тавфиqan baynahu wa bayna ma zakarna. Wa idha na'adamat al-billatu lam yakun budun min al-akhdh. Эми эгерде колуңда жанагы мас тарткандан кийин жана нымдуулук калбай кала турган болсо, колуң курап калса, анда эмне алыш керек? Сөзсүз түрдө сүннөттү аткарыш үчүн эмне алышың керек дейт? Жаңы кайра суу алышың керек болуп калат дейт. Түшүндүңбү? Демек сүннөттү аткарыш, сүннөт өзү асылда сүннөттү аткарыш үчүн эмне алышыбыз керек экен биз? Калган нымдуулук менен, артып калган нымдуулук менен эмне алат экенбиз? Кулакка мас тартат экенбиз. Эми бирөө жарым колунда неме бар? Эле нымдуулук бар. Нымдуулук бар дагы, ошо менен мас тартса сүннөт аткарган болот. Бирөө жарым колунда нымдуулук бар, бирок ошол убакта кайра колун жууп туруп кайра мас тарта турган болсо, сүннөттү аткарбаган болуп эсептелет дейт. Бирөө жарым колунда нымдуулук жок болуп калды, кургап калды. Анан жаңы суу ала турган болсо, анда эмне болот? Сүннөттү аткарган болот анда. Түшүнүктүбү? Самат, түшүнүктүү болду? وإذا انعدمت البلة لم يكن بد من الأخذ كما لو انعدمت في بعض عضو واحد انتهى. Misal үчүн мунун мисалы кандай дейт? Misal үчүн колуңду жууп аткан болсоң, нымдуулук неметип кала турган болсо, ин'адаматил биллату. Колуң кур неметкен болсо, анда кайра жаңы суу аласың да. Misal үчүн колуңа суу алынгандан кийин, бул суу ушунчалык ысык жерде экенсиң, же болбосо ушунчалык шамал болуп аткан жерде эмне болуп кетти? Алар замат колуңа курап кала турган болсо, анда сүннөт аткарыш үчүн эмне кыласың өзү? Биринчи парз аткарыш үчүн толук жууп неметип чыгасың да, жаңы кайра суу аласың. Анан сүннөт аткарыш үчүн дагы эки жолу эмне кыласың? Жуасың. Ошол сыңары бул дагы ошондой дейт. Демек, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ошол үчүн эмне кылып атат дейт? Жаңыдан суу алып атат дейт. Суу нымдуулук кургап калгандыгы үчүн жаңыдан суу алып атат. Түшүнүктүү элеби? Оор болгон жокпу? إذا علمت ذلك ظهر لك أن ما مشى عليه العلائي في الدر. علائي деген ким? Алауидин Хаскафи. Алаи деп коет. Алауидин Хаскафи бул Шейх Танвир неме Тумурташинин Танвирул Абсор деген матынына эмне кылган? Шарх берген. Анан шархты эмне деп атаган? Ад-Дуррул Мухтар деп атаган. Анан Шейх Ибн Абидин келип эмне кылган? Ушул Дуррул Мухтарга Роддул Мухтар деген. Мухтар эмес. Роддул Мухтар деп эмне кылган? Хашия берген. Же болбосо Хашият Ибн Абидин деген ат менен белгилүү. Qala fil hashia dese ошону түшүнөбүз да. Демек, إذا علمت ذلك ظهر لك أن ما مشى عليه العلائي في الدر والشرملالي شيخ شرملالي وصاحب النهر شيخ ناس نجيم ابن نجيم والبحر صاحب البحر نهري والبحر экотен бир туган. Экотен Бахр Роиq деген эми бул өтө чоң китап. Бахр өзү айтып турган. Нахр деген өзү кичинекей китап. Көрөмү да азыраак. Нахрул Файықты не үчүн жазган? Акесине рот бериш үчүн жазган анча-мынча маселелерде. Болбосо акесинен сабак алып ушун деңгерге жетип неме кылган да. Экотен бир туган Ибн Нужейм деген. Эконун тең аты Ибн Нужейм. Бирок лакаптары менен, аттары менен айырмаланып турат. Ва сахибун нахри вал бахри табан лил хуласа. Хуласа китепке ээрчип, ва мулла мискин. Жана ошондой эле мулла мискин бул кимдин кайсынын шархы? Я. Жоқ, Кудуреники эмес. Канзда Койктун шархы. Канзда Койктун шархы. Ва мулла мискин ушул алымдар эмне алышкан? Мин аннаху лау ахаза лил удунайни маан жадидан фахуа хасанун деп айтышкан. Булар эмне деп айтышкан? Демек, эгерде жанагы дагы мына айтканда бирөө жарым колунда суу нымдуулугу бар да, бул нымдуулук бар кездеги учурда айтылып атат. Колун башына мас тартып бүткөндөн кийин кулагына келген учурда нымдуулук бар дагы, ошол учурда кайра жаңы суу ала турган болсо дейт кулагына. Кулактарынан жаңы суу ала турган болсо, бул эмне кылган болот? Хасан жакшы бир ишти аткарган болот дейт. Бул жакшы деп атат.
Эми ушинтип айткан сөзү дейт, мухалифун ли риваятил машхура. Ушул айткан сөзүңөр дейт, о алымдар, ушул айткан сөзүңөр эмне дейт? Биздин ошол жанагы асхабул мутун айтып келген риваятка карама каршы келет дейт. مخالف للرواية المشهورة التي مشى عليه أصحاب المتون والشروح الموضوعة لنقل المذهب. Бул өзү китептер мутундар, шурухтар өзү эмне алган дейт? Мазхабты чагылдырып бере турган китептерге силердин айткан сөзүңөр эмне болуп атат дейт? Карама каршы келип атат. Ал жакта не деп келген? Бимаир рус деп келген дейт. Түшүндү? Бимаир рус деп келген. وتمام ذلك في حاشية شيخنا رد المحتار رد المحتار رحمه الله تعالى дейт. Демек, ошону эгерде дагы толугураак маалымат алам десең, кенен маалымат алам десең, Роддул Мухтарга кайтып, ошол жактан алсаң болот дейт. Демек, тамам шейхина деп атат. Шейх Ибн Абидинди айтып атат. 4 өзгөчө шакирттин бири болгон бул. Кийинки маселе ва тахлилул лихияти. Тахлил деген өзүнүн мааниси эмне десе, идхолул маи фи хилалиха деген. Суну араларына киргизүү деген мындай чыккан. Бир нерсени араларына киргизүү деген. Эми бул тахлилул лихия, сакалды мындай хилал кылып, сакалдыга мындай сала деп коет, эмне деп коет? Ошондой кылуу бул кимге? Мухрим эместерге. Ихрамга баргандарга болбойт. Сакал түшүп кала турган болсо, фидия немелерди бериш керек болуп калат. Бул жакта эмне деп атат? Жөнөкөй. Ажылыкка барбаган, же болбосо умрага барбаган адамдар үчүн, бул биз үчүн эмне болот дейт? Ошондой сакалы бар адамдар үчүн сүннөт болот дейт. Ва тахлилул лихия, анан бул жакта кандай лихия дегенде, лихия бул жакта кафифа болуш керек. Калың болгон, коюу болгон, ислам карике мисал үчүн неме сакал чыга турган болсо, калың болуп чыга турган болсо, мисал үчүн, ошонун немеси биягын өзү зохирин, сыртын жууш бул парыз болуп эсептелет, мындай үстүн, сырткы бетин. Анан ошону ичине салуу эмне болот дейт? Сүннөт болуп эсептелет дейт. Ичине сууну алып туруп, мындай кылып коюу, бул эмне болот экен? Сүннөт болуп эсептелет экен. Бирок сыртында мындай боло турган болсо, мындай аяз атаныкындай болуп чоң боло турган болсо, ошону эмне кылыш керек дейт? Сыртынан мындай неме кылып коюу, бул парыз болуп эсептелет. Сууну тийгизип неметип коюу. Ичине эмес. Ошондой кылып койсо, бул парызды аткарган болуп эсептелет. Мындай кылып туруп, кээ бирлер көрүп калсаңар керек, ошентип дарат алышат да, ошондой неме кылып коет, болду. Анан ичине салуу бул өзү сүннөт болуп эсептелип атат. Түшүндүңбү? Жунуп болуп калгандабы? Жунуп болуп калганда жуунуштун неметиш керек? Жеткириш керек болуп калат. Жок, мен бияктарына жетиш керек, эми сакалды сууласа эле неме болот го дейм, жеңил эле го дейм. Коюп туруп эле мынтип койсо. Немеге жанагы эмнеде? Неме? Раковинага коюп туруп эле мындай кылсаң суу жетет болуш керек. Бул жерде жанагы берки немеге салыштырып да болбойт да, жанагы аял өлүлгөн чачка. Ал кыйын, ал мындай неметиш кыйыныр. Бул жерде алдыңда турат. Демек, жанагы эгерде бирөө жарымдын сакалы мисалы үчүн меникиндей болуп неме боло турган болсо, же болбосо дамылаңкындай суюксан сакал боло турган болсо, муну жууш парыз болуп эсептелет. Жууш парыз болуп эсептелет. Неменикин жууш парыз болуп эсептелет, мисалы үчүн. Ислам карикенки деле азыр парыз болуп калат, жууш керек болуп калат. Мисалы үчүн. Жадандай чоң сакалдар болот го, ак сакалдар чоң, ошолорду эмне кылыш керек? Хилал кылыштык, ошолорду тахлил кылуу сүннөт болуп эсептелет. А буларды жууш эмне болот? Парыз болуп эсептелет. Азыр сүннөт деңгээлине жете элеңбиз, азырынча парыз деңгээлиндебиз. Макулбу? Демек, бул жакта эмне экен? Ва тахлилу лихия кандай экен? Ал-кафифа, же болбосо ал-каффа. Жанагы калың болгон немеге сакал, узун, анан калың болгон сакал. Узун болуп суюк болсо деле болбойт. Бирок эмне болуш керек? Калың бул жерде калың сакалды, калыңдыгы эске алынып атат да. Калың болгон сакалды хилал кылуу ушул сүннөт болуп эсептелет дейт. Эми айтып атат: "Ва тахлилу лихияти" эми бул дагы сүннөт. "Ва кила хуа суннатун инда Аби Юсуфа, жаизун инда Аби Ханифата ва Мухаммад радиллаху анхума." Демек, эмне деп атат? Бул имам Абу Юсуфтун көз карашына бул сүннөт болуп эсептелет. Ал эми эки немеде имам Абу Ханифа менен имам Мухаммадтын пикиринде бул эмне экен? Жайыз. Же болбосо башка риваяттарда Шейх Камал ибн Мухаммад айткандай, мустахаббун индахума. Сүннөттөн төмөнүрөөк даражада деп айткан. Сүннөттөн төмөнүрөөк даражада. Эгерде аткара турган болсо эмне болот? Соопту алат, бирок сүннөттүн деңгээлиндеги жетпейт ошондой.
Анан Шейх Камал ибн Рухам дагы бул немеде, бул маселеде Шейх Аби Юсуфтун не кылган, имам Аби Юсуфтун пикирине таржих берген. Жана Шейх ким эле? Имам Сарахси дагы ушул пикирге неме фатва берген. Кыскасы көпчүлүк немелер ушул немени маселеде имам Аби Юсуфтун немесине фатва берген дагы мына ошол себептен не деп атат? Ва тахлил лихияти, сүннөт деп айтып коюп атат. Эми карагыла. Ва кыйла хуа суннатун инда Аби Юсуф, рожих ушул. Имам Аби Юсуфтун пикири алынат бул жерде. Jaizun inda Abi Hanifata va Muhammad radhiyallohu anhuma. Alemi эки тарафайында бул эмне болуп атат? Тарафайындын көз карашында бул жайыз болуп атат, же болбосо мустахаб болуп атат. Lianna sunnata ikmalul fardi fi mahallihi. Lianna sunnata ikmalul fardi fi mahallihi. Угуп жүрсөңөр керек буга чейин. As-sunnat ikmalul fardi fi mahallihi. Муну мисал кандай? Мисал үчүн бирөө жарым дарат алды. Дарат алгандан кийин, мисал үчүн колду жууду. Колду жуугандан кийин эмне кылды дагы? Бияктардын, неме салаларын не кылды? Аралаштырып, ушундай неме тахлил кылды. Ушул сүннөт болуп эсептелет. Не үчүн десе, анткени мен бул жакта могу колду өзү жууш парыз да. Ушул жерде дагы эмне болуп эсептелет? Бул дагы парыздын бир бөлүгү болуп эсептелет. Ошол жерде эмне кылып атам? Мен толук аткарып атам. Мындай айтканда, икмалул фарди фи махаллихи дегенде, ошол парызды не кылыш керек? Фи махаллихи фи махаллил фард. Фардты өз учурунда эмне кылышыбыз керек экен? Майын чыгарып аткарышыбыз керек экен. Даратты майын чыгарып неме кыласың. Анткени керем бул жакка суу жетпей калса деген эмес. Эгерде мындай неме этип калса, суу жеткириш ага парыз болуп эсептелет. Бирок суу жеткенден кийин дагы бир сире мындай неме кылып коюу, мындай айтканда шек күмөндүн аркы беркен немелерди кетирүү, бул эмне болот экен? Бул парыз болуп эсептелет. Анткени сен неме бияка суу жетти өзү. Суу жеткенден кийин дагы эмне кылып атасың? Дагы тахлил кылып атасың, аралаштырып атасың колдоруну. Бул эмне болуп атат? Дагы мындай айтканда бир нерсени өз учурунда мыкты мындай немесине жеткирип аткарган, майын чыгарып аткаргандай болуп эсептелет дейт. Лианна сунната икмалул фарди фи махаллихи. Лианна сунната икмалул фарди фи махаллихи, фи махаллил фард, же болбосо фи махаллил вуду. Же болбосо дарат учурунда, же болбосо фи махаллил фард толуктукка чыгаруу дейт. Эми бул жерде суроо туулат бул жерде. Бул сөздү лианна сунната. Буга чейин бир сөз айтылды да. Ошол айтылгандан кийин ли анна сунната икмал фарди фи махаллихи дегенге эмне деп атат? Бул жооп катары, талил катары айтып атат. Бул кайсы пикирге талил болот? Тарафайнга. Кандайча болот? Я. Дагы? Кандай? Жок. Бул жерде карагыла жакшылап. Бул жерде өзү жанагы бирөө жарымдын сакалы неме боло турган болсо, чоң боло турган болсо, менин сакалым чоңдоп көрөр да азыр. Чоң боло турган болсо, ошол парыз кайсы жери мага парыз болуп эсептелет? Ичүү же тышуу? Сырты. Сырты мага парыз болуп эсептелет. Ал эми ичи парыз эмес. Түшүндү? Анткени ичин жуубайм да. Эгерде ичин парыз дей турган болсом, ичин жууш керек болуп калган. Демек сырты парыз болуп атат. А мен тахлил кылганда каякта кылып атам? Ичин кылып атамбы же сыртын кылып атамбы? Ичин кылып атам. Демек ошондуктан имам беркен эме тарафайнын далили ушул болуп атат. Бул сүннөт эмес. Анткени сүннөт өзү эмне болуш керек дейт? Өзү молжер, мисалы үчүн молжерде колду карагыла. Ошон үчүн мен мисалды алып келдим да. Колду жууганда бул жака суу тийди башына. Андан кийин кайра неме кылдым. Бул өзү парыз болду беле? Парызды өз учурунда эмне кылып атам? Өзүнүн махалында эмне кылып атам? Аткарып атам. А бул жакта парыздын махалы кайсы? Сырты болуп атат, ичи эмес. А сен ичин кылып аткан болсоң, сен икмалу гойри махаллил фард болуп атат да. Махаллил фардтын өзүн эмес. Анткени махаллил фард болуш үчүн биякта мындайраак кылыш керек деген да, мындайраак сызгыраак кылып аткарыш керек эле. А сен ичини аткарып атпайсың. Өзү ичи бул парыз эмес. Мына ошол себептен эмне дейт? Бул сүннөт эмес дейт анда. Түшүнүктүү же дагы бир сыйра айта алайынбы? Мустарсилдин дегенде моягын эмес. Ээктин эмесиндеги. Анткени ушул жер бет болуп эсептелет да. Факсилу ужухакум деген важихи бияка түшпөйт да. Важих берге келе болот. Ушул жерде эмне болуш керек? Ушул жерлерди жууш керек болуп калат. Түшүнүктүү?
Анан ошол жакта, мисалы үчүн жанагы түшүп турган сакалды неметиш керекпи, неметпеш керекпи деген неме болуп атат да. Тахлил кылуу бул сүннөтпү же сүннөт эмеспи десе, сүннөт эмес дейт. Неме Торафайн. Не үчүн десе, анткени икмал фард фи махаллихи болуп аткан жокпу бул жерде. Бул жерде махалл фард эмес, батын болуп атат биринчиден. Экинчиден неме Сейит айткандай, бул жакта мустарсил болуп ылыйга түшүп атат. Беттин көлөмүнөн ылыйга түшүп атат. Түшүнтүбү? Өзү беттин ичинде мондай аралыкта болуп анан бир нерсени аткарсаң, ошондо сүннөт болуп эсептелет эле. Бирок бул жерде андай болгон жок дейт да. Неме Торафайнын далили да күчтүү. Не дейт? As-sunnatu ikmal fard fi mahallihi. Wa hada laysa ikmalan lil fard fi mahallihi болуп атат да. Түшүнүп болдубу? Же оор болуп атабы? Бул койда өзү барды кабыл алган койда. Ләннә суннат ikmal fard. Ошону карап көрүш керек анда. Ошону карап көрүш керек. Бирок негизи биздин китептерде ушинтип айтып келишет. Өзгөчө Дарат бабында неде алып келет? As-sunnatu ikmal fard fi mahallihi. Бул койда hal huwa muttafaqun alayha aw la? Hada mahallun nazar. Бул иттифак кылынганбы, бул кайдага, эрежеге имам Аби Юсуф ушул кайдага таслим кылабы же кылбайбы? Аны карап көрүш керек. Бул кайда аглабия болушу мүмкүн. Бирок бул жакта сүннөт деп айткандар эмне болуп атат? Башка немелердин себебинен, далилдердин себебинен эмне кылып атат? Хадис жана башка сүннөттөрдүн негизинде эмне кылып атат? Сүннөт деп неме кылып айтып атат. Түшүнүктүбү? Анан өзгөчө ошол асхабул мутунун көпчүлүгү ушуга неме пикирге неме бергенден кийин, таржих бергенден кийин эмне болуп атат? Икмал фарды фи махаллихи, wallahu алам, бул жакта бул эреже муттафак алейхи болбой калышы мүмкүн. Я. Мисвак не кылуу? Кандай дегенде? Бирок ал жагы да бар. Ал жагы да бар. Ал жагы да бар. Икмал фард фи махаллихи деп неме кыла турмосок, анда мисвакты неме кылыш керек болуп калат анда. Анткени могу оозунун ичин жууш бизде эмне болот? Парз эмес да. Парз эмес. Сүннөт болуп эсептелип атат. Я. Гусулда ал башка болуп калат. Гусулда ал башка. Гусулда бул жакта азыр биз Даратта жүрөбүз. Гусулда ал жакта парз болуп калат. Бул бирок биздин немеде. Бирок ошондуктан бул жерде башка эрежелер негизинде неме болуп атат. Түшүнүктүбү? Бирок булардын да эрежеси бир неме кылып атат. Карап көрүш керек. Эгерде бул дагы эреже имам Аби Юсуфтун көз карашында имам Аби Юсуф ушул эрежени таслим кылып неме кыла турган болсо, анда бул эмне кылган болуп атат? Торафайн келип имам Аби Юсуфту илзам кылып атат. Сен деле ушинтип айтчың эле го, эмне үчүн бул жерде мындай айтпай калдың деп атат да. Бул биринчиден. Экинчиден, жол болсо, бул неме имам Аби Юсуфтун көз карашында эмне болушу мүмкүн? Бул эреже муттафак алейхи болушу мүмкүн. Жо мейли, эгерде муттафак алейхи болсо дагы башка хадистердин, башка далилдердин негизинде эмне болуп атат? Сүннөт деген пикирди карман, ошо башка эреже далилдердин негизинде айтып атат. Түшүнүп болду? Ва тахлилу лихияти ай аль-кафифа болду, түшүнүктүбү? وقيل هو سنة عند أبي يوسف رضي الله عنه جائز عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما. Ne için dese? لأن السنة ne için caiz dese? لأن السنة إكمال الفرض في محله. Demek fardı ne alış gerek değil? Öz uçurunda demek kılığım. İkmal fardı fi mahallil fard. Özünde oşo fard mahallil fard uşul yer bolup atkamasa, uşul жерине эмне кылышыбыз керек экен? Дагы мындай чыкканда майын чыгарып аткаруу. Парздын чегинде ошол немени аткаруу, парзды дагы майын чыгарып аткаруу бул сүннөт болуп эсептелет. Өзү бир жолу эметип койдуң, бетти бир жолу жууп койдуң мисалы. Анан дагы кайра жууп атасың да, 2 жолу, 3 жолу жууп атасың. Эмне кылып атасың? Икмалал фард кылып атасың. Фардты дагы бир мындай чыкканда толуктап, бир толуктууга чыгаруу максатта болуп атат да. Түшүндүңбү? Лиана сунната икмалул фарды фи махаллихи. Demek ошондуктан бул эки имамдар эмне кылып атат? Бул жер махалл фард болгондуктан бул жерде ичи, сакалдын ичи. Бул лейса икмален фард болуп атат. Анткени икмал фард болуш үчүн сыртын неме кылыш керек эле дейт. Аткарыш керек эле. Сыртынан бир нерсе жасаш керек эле дейт да. Бирок сен ичине жасап аткандан кийин сен лейса хада икмален ли-зохирил важ бал лил-батин болуп атат да. Ички нерсени сен икмал кылып атасың. Сырткы нерсени икмал кылып аткан жоксуң дейт. Түшүндүңбү? Ва дахилу, дахилден максат эмне болуп атат? Батин, мо ич жагы. Ва дахил деген максат ич жагы. Лейса би махаллин лаху хидая. Лейса би махаллин лил-фард. Лейса махаллан мафрудон. Фард кылынган неме орун эмес. Ич жагы, мyak жагы.
Мисалы үчүн мыяк жактары, могу ич жактары эмне болуп атат? Ылдыйкы түшкөн сакалы, болбосо немеси, бул эмне болуп атат? Бул парз эмес болуп атат. Wa fi at-tashih wa takhlil al-lihyati huwa qawl Abi Yusuf wa rajjahahu fil mabsut. Имам Сарахси алган мабсутта ушул имам Аби Юсуфтун пикирине фатва берген, таржих берген. Wal asabi'i wa takhlil al-lihyati wal asabi'i. Эми асабияндагы эмне кылыш керек деген? Бармактарга суу жеткенден кийин дагы кайра неме кылуу, аралаштыруу, бул эмне болот экен? Сүннөт болуп эсептелет. Эмне үчүн? Лианаху икмалу фарди фи махаллихи. Бул жерде бул жарайт бул жерде. Эмне үчүн? Анткени сен бул ушул колду жууш өзү фард болуп атат да, махал фард болуп атат. Демек ошол жууп бүткөндөн кийин, бул жерге суу тийгенден кийин дагы кайра жуугандык эмне болуп атат? Ошол фарзды дагы толуктап аягына чейин камалдыгына чыгарып атасың да. وهذا إذا كان الماء واصلا إلى خلالها بدون التخليل وإلا فهو فرض. Тахлил бул качан сүннөт болот десе, эгерде суу ошол жанагы неме араларына эч кандай бир неме машакатсыз эле тахлил кылбастан туруп эле өзү жете турган болсо дейт. Суунун дарат алдында колун жуудуң да, жууганда эле өзү бияка жетип жайылып жетип калды. Ошондой болсо, дагы тахлил кылып коюу эмне болот экен? Өзү сүннөт болуп эсептелет экен. Эми эгерде суу тахлил менен гана жете турган болсо, ушундай кылсаң гана жете турган болсо, же болбосо колдордо кээде жанагындай топурактарда ошол жакта иштеп жүргөндө колдор эме болуп калат, мындай бүдүр болуп суулар жакшы жетпей калат го. Ошол учурда болсо кандай болот? Ал учурда сага тахлил кылуу парз болуп эсептелет. Кээде байкайсың го, кээде колдорун кургак болуп калат дагы, өзгөчө ушундай жерлер кургак болуп калат дагы. Ошондой сыяктуу болуп кала турган болсо, анда ага эмне кылыш керек дейт? Жеткириш керек болуп калат. Тахлил кылыш сен үчүн милдет болуп калат, парз болуп калат. Түшүндүңбү? والأصابع لأنه إكمال الفرض في محله وهذا إذا كان الماء واصلا إلى خلال الأصابع أراlarına jete turgan bolsa بدون التخليل kılbastan turup ele jete turgan bolsa وإلا эгерде жетпей турган болсо فهو فرض. Tahlil кылуу бул жерде эмне болуп калат экен? Парз болуп эсептелет экен. Кийинки сүннөт وتكرار الغسل. تكرار الغسل. Гусул деп окугула. Гусул деп окуйсуңар. Кайсы учурда гусул деп окуйсуңар, кайсы учурда гусул деп окуйсуңар келет бул жакта. Түшүнүктүбү? Эгерде ушул гасала деген сөз, эгерде жуула турган нерсеге жанында, жуула турган нерсенин жанында айтыла турган болсо, анда госл деп айтасың. Гослу, мисалы гослул удву, же болбосо гослул важh деген нерселер колдонуп турган болсо. Ал эми эгерде мисалы үчүн жуулбай турган нерселердин жанына, ошолордун жанына келип айтыла турган болсо, анда гусул деп айтасың. Гуслу арафа, гуслу яуми арафа, гуслу яумил жума дейт турган болсо, сен яумду жуубайсың да. Түшүндүңбү? Ошол учурда гусул болот. Ал эми жуула турган нерселердин жанына айтыла турган болсо, гусул деп аталат. Гусул фияб, кийимдерди жуу мисалы. وتكرار الغسل المستوعب في الأعضاء المغسولة إلى 3 مرات. Демек, дарат алып атканда эмне кылат экенбиз? Ошол жуула турган мүчөлөрдү эмне кылат экенбиз? 3 жолго чейин эмне кылат экенбиз? Жуат экенбис. Анан кандай болсун дейт? Бул госул мустауиб болсун дейт. Демек, колду мисалы үчүн могу бетти жууганда, толук бетти жууп бүткөндөн кийин дагы 2 жолу неме кылыш керек деп атат, кошуш керек дейт. Бул жакта мустауиб деген нерсе шарт болуп атат. Түшүндүңбү? Анткени эгерде бирөө жарым мындай кээде мындай кылат го, суу алып туруп мынтип неме кылганда биягы гана жуулат да, биягы алып калат. Анан дагы кийинкисине биягын жуат, дагы кийинкисине биягын жуат, анда бул парзды гана аткарган болуп эсептелет. Сүннөттү аткарган болуп эсептелбейт. Түшүнүктүбү? Ошону керек. Дарөө ошону керек. ولو زاد لطمأنينة القلب لا بأس به. Мисалы үчүн эми эгерде бирөө жарым 3 жол алгандан кийин дагы бир сире алгысы келип мындай эмен бир аз шек күмөн болуп калды, же болбосо ушунун негизинде боло турган болсо, анда дагы бир жолу антып койсо эч нерсе болбойт. 3 жол болобу, 4 жол болобу айырмасы жок. Бирок атайын неме таади кылбастан, мындай чыккан 3 жол неметкенден кийин мен дагы мындай тазараак же болбосо дагы мындай не кылып 3 жолдон кийин чото мага жакпай атат, дагы бир жол жууп коюнчу десем эмес. Түшүндүңбү? Шек күмөн мындай жүрөк менен тынчтанышы үчүн эгерде дагы бир жол кошуп койсо эч нерсе болбойт. Же болбосо дагы көбүрөөк бир аз тазалап коюм, бир аз неметип калыптыр, мындай кир болуп калыптыр десе, эч нерсе болбойт. ولو زاد لطمأنينة القلب لا بأس به. قيدت بالمستوعب. Эми бул жакта وتكرار الغسل деп айтты. Шейх Ал-Гунайми не деп келип атат? Al-Mustaw'ibi деген шартты коюп атат. Демек не деп атат? Юштарот ан якуна хадар гуслу мустауибан. Бул гусул сүннөткө өтүш үчүн не болуш керек экен? Мустауиб болуш керек экен, толук камтылган болуш керек экен. Ошол жуула турган мүчөнүн толук камтылган. Биринчи ирет
толук камтылып, анан 3 иретте тең толук камтылып жуулана турган болсо, ошондо сүннөт болуп эсептелет. Демек не деп атат? Биринчи дарат алганда, колуну жууганда мындай кылып туруп жууп бүткөндөн кийин экинчиде да ошентип жуасың, үчүнчүдө да. Экинчиде мындай кылып койсоң, болбой калат анда. Түшүндүңбү? Көбүнчө ошентип коет го бизде. Мынтип койсо болду. Мерине келет да түшүп кетет. Андай болбойт. Демек, сүннөт аткарыш үчүн толук 3 жолу неметиш керек экен. Толук мүчөнү камтыш керек экен. Qayyattu bil mustaw'ibi ne üçün dese? Liannahu law lam yastaw'ib fi kulli marra la yakun atiyan bi sunnati taslif. Demek 3 жолу жууду деген сүннөттү аткарбаган болот дейт. Эгерде ар бир иретинде неме кылып май турган болсо, толук неметпей турган болсо, анда 3 жолу жууду деп аталбайт дейт бул адам. Качан 3 жолу жууду? Эгерде 3 жолу тең мустауибат болсо, толук жуулган болсо дейт. Мисалы, бир жолу толук неме кылды, экинчи жолу толук неметти да, үчүнчү мындай кылып койсо, анда суннату таслисти эмне алган болот? Аткарбаган болот. Бул ар бир мүчөдө, бетте, колдо, бутта барлыгына эмне болот? 3 жолу толук жууш керек болот. Wa qayyattu bil a'da'il maghsulati. Эми бул жакта не деп айтты? Al mustaw'ib fil a'da'il maghsulati деп айтты. Демек, ошол немелерди 3 неме жуула турган мүчөлөрдү 3 жолу жууш керек деп айтып атат. Эмне үчүн жуула турган мүчөлөрдү деп айттым десе, эмне үчүн айттым десе айтып атат? Li'annal mamsuhata yukrahu takraru mashiha дейт. Мас кылына турган башка мас тартабыз го, ошону кайра такрор кылуу бул неме макрух болуп эсептелет дейт. Демек, суннату таслис бул кимде гана экен? Госулда гана экен. Фил a'da'il maghsula. Ал эми башкада кайра мас тарта турган болсоң, 3 жолу мас тарта турган болсоң, анда бул эмне болуп калат экен? Туура эмес болуп калат экен. Макрух болуп калат экен. Wa yustahabbu lil mutawaddi. Эми бул жакта мустахаб темасына келип атат. Мустахабтын мааниси эмне десе айтып атат? Ал мустахаббу лугатан хуwa shay'ul mahbub. Демек, бир жакшы көргөн нерсени мустахаб деп коет дейт. Шоколад жегенди жакшы көрөсүң, сен үчүн шоколад эмне болот? Мустахаб болуп эсептелет. Футбол ойногонду жакшы көрөсүң, сен үчүн футбол мустахаб болуп эсептелет. Телефон чуклаганды жакшы көрөсүң, телефон сен үчүн мустахаб болуп эсептелет. Бирок лугавый маанисинде макулбу? Шаран эмес. Ва урфан истилахтагы маанисине келе турган болсо, qila huwa ma fa'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam marratan wa tarakahu ukhra. Демек, кээде кылбай койгон турган болсо, ошол нерсеге мустахаб деп коет экенбиз. Wal mandubu ma fa'alahu marratan aw marratayn. Ал эми бул жакта факихтердин истилахы бар, анан усулчулардын истилахын ортосунда айырмалап атат. Факихтердин көз карашында мустахаб деген экен, бир жолу кылып койсо, кийинки жолу кылбай койсо, ошол мустахаб болгонго жетиштүү дейт. Ал эми бул жакта мандуб деген нерсе бар дейт бизде. Мандуб деген кандай экен? Бир жолу же болбосо 2 жолу кылса, ошону мандуб деп коет экенбиз дейт. Демек, 2 жолу боло турган болсо, анда эмне кылат экенбиз? Мандуб болгон эсептелет экен. Бул факихтердин эмесинде, истирахында. Ва qila huma sawa. Эми дагы экинчи пикирден эмне деп атат? Экөө бир деле. Мустахаб десең, ошол эле мандуб, мандуб десең, ошол эле мустахаб. Экөө мааниси бир эле. Ва алейхи ал-усулиюна. Усулчулар ушул экөө тең бир деген мааниде колдонушат дейт. Мустахабту мандуб, мандубту мустахаб маанисинде колдонот дейт. Я. Не сава? Алейхи деген баштап экөө бир деген маани болот. Хума сава дегенге неме кайтып атат. Qala fi at-tahrir. Tahrir кимдин китеби? Шейх Камал ибн Хумамдын усулдагы китеби. Бул дагы өтө оор китептерден. Аллах насип кылсын, иншалла ошол китептерди шархтап, окуп неметип беришти. Qala fi at-tahrir wa ma lam yuwazib alayhi mandubun wa mustahabun wa in lam yaf'alhu ba'da ma raghaba fihi intaha. Демек, tahrirde mustahab менен мандубка мындай деп тариф берип атат. Экөөнү бир эле тариф берип атат. Не деп? Wa ma lam yuwazib alayhi. Пайгамбар саллаллаху кайсы бир ишти кылып, бирок муазаба кылбаса. Демек, бул жерде демек не деп атат? Ма фа'аlahu wa lam yuwazib alayhi. Бир нерсени кылып, бирок аны кайра кайталап кылган жок дейт. Демек, бирини кылып, бирок кийин аны кайталабай турган болсо, аны не деп айтат экенбиз? Мустахаб деп айтабыз, же болбосо мандуб деп айтабыз дейт. Түшүндүңбү? Ва иллам яф'алху бa'да ма рагaba fihi. Бирок бул жерде дагы шейхтин сөзү не деп атат? Өзү неме tahsil bil fi'l шарт эмес деп атат. Сөз ошол ишти кылуу шарт эмес деп атат. Жок дегенде өзү кызыктырып, ушул нерсени ким кылса мындай деген сооп болот деп туруп. Бирок ошону айткандан кийин өзү кылбаса деле не болуп калат экен ага? Мустахаб болуп эсептелип калат экен. Демек, бул жакта сөз түрдө пайгамбар саллаллаху алейхи өзү кылып көрсөтүш шарт эмес экен. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи өзү кылып
кийин ага муазаба кылбай койсо, бул деле мустахаб болуп эсептелет. Өзү таргиб берип туруп, таргиб бергенден кийин кылбай кое турган болсо, бул деле эмне болуп келет? Мустахаб болуп эсептелет. Түшүндүңбү? Ва яхтиму биринчиси не дейт? Ан янвия тахарата фи ибтидаиха. Бул шейх имам Кудурийдин неме көз карашына ушул үчөө төмөндө келе турган үчөө мустахаб болуп эсептелет. Бирок турасы эмне экен? Булар сүннөт болуп эсептелет. Бирок шейх имам Кудурийдин көз карашына ушул үчөө биринчи ниет кылуу, экинчиси ошол жанагы толук неме башына мас тартканда толук баарын камтып алуу, анан үчүнчүсү дааратты тартип менен алуу. Булар мустахаб болуп эсептелет имам Кудурийдин көз карашына. Бирок калган алымдарыбыз эмне алган? Сүннөт дегенге таржих берген. Биринчи ан янвия тахарата фи ибтидаиха. Дарат алаардан алдын эмне кылыш керек экен? Ниет кылыш керек болуп атат. Ниет кылыш керек. Ниет кылуу берки немеге чейин болот. Түшүндүңбү? Бисмиллахты айтканга чейин болот. Экинчиси ва ястауиба расаху бил масхи би марратин вахидатин. Демек, ошол неме бир жолу неме башына мас тарткандан толук тартып кетсин деп атат. Башка мас тартканда мындай баардыгын бүтүрө турган болсоң, ошол эмне болот экен? Ошол истиаб кылыштык, толук башты камтып алып мас тартуу бул мустахаб болуп эсептелет дейт. Кийинки сүннөт ва юраттибал вудуа, анан дааратты тартиппен алуу. Кантип десе, фаябда бима бада Аллаху таала би зикри. Демек, Алла Таала Куранда эмне менен баштаган болсо, ошо менен баштап, эмне менен бүтүргөн болсо, ошо менен бүтүрсүн дейт. Ва яхтима бима хатама бихи. Биринчи, фагсилу вужухакум. Демек, беттен баштайсың, анан колго өтөсүң, анан мындай кыласың, анан буттун аягын бут менен бүтүрөсүң. قال في التصحيح قال نجم الأئمة في شرحه وقد عد الثلاثة في المحيط والتحفة من جملة السنن وهو الأصح. Demek turası meken deydi. Uşul üçünün ne kılgan deydi? Sünnette, mesela için Tuhfatul Fuqahada, Muhit'te, uşul kitaplarda ne kılgan? Uşul üçünü daratın sünneti de esepleşken deydi. Uşul turada aytamadı. Tasahhide Şeyh İmam Qasim ibn Qutb. قال وقال في الفتح فتح القدير دغه ayet odat la sanada lil quduri fi riwayati wala fi dirayati fi ja'l an-niyyati wal isti'abi wa tartibi mustahabban ghayra sunnatin. İmam Kuduri'nin hiç qanday bir bulacakta dalili yok deydi. Rivayet жагынан дагы имамдарыбыздан имам Абу Ханифа, имам Абу Юсуф, ошондой имамдардан дагы риваят келген эмес. Дирайат жагынан, далил жагынан дагы, хадис башка жагынан дагы күчтүү далили жок дейт мунун. Таяна турган далили жок дейт. Мынтип айткан сөзүндө. Ушул үчөөнү мустахабка киргизип койду да, ошол риваяты да жок дейт. Буга чейинки сарафтар айткан эмес, имамдарыбыздан. Жана ошондой эле буга күчтүү далил дагы жок дейт. Амма риваяту эми риваятка келе турган болсо, кандайча бул имам Кудурийге жардам бере турган риваят жок десе айтып атат. Амма риваяту фа нусусул машайихи мутадафиратун ала суннати. فنصوص المشايخ متضافرة على السنة جواب السرد على السنية وكان سنة ده ولا غوانا سنية ده سدرة بلاد سنية ده سدرة جخشلات الله أعلم على سنية هذه الأشياء ده هذه الأمور الثلاثة وشل üç nersenin sünnet ekendigine özü imamdarustun rivayetleri nusus degeni bulacakta rivayet bulup atat. İmam Abu Yusuf'un, İmam Muhammed, İmam Neme Abu Hanifa, İmam Zufar, İmam Hasan ibn Ziyad oşon çoğ табакадагы улуу табакадагы алымдарыбыз эмне кылган? Ушуну сүннет деп айтышкан дейт. Фа нусузухум мутадафиратун ала суннияти. Валида ошондуктан халафахул мусаннифу фи саласати. Имам мусанниф деген максат имам Маргинани деп айтып атат. Ошондуктан бул жакта кээде бул Любабты мындай деп коёт, мындай деп айтат да. Любаб тилимиз жобусу бинтур Хидая. Хидаянын бир кичинекей баласы дегендей кылып айтышат. Ибнул Хидая деп. Demek İmam Marginani ne kılgan? İmam Kuduri'ye uşul 3 masalede karşı çıkan. Jok, bul neme sen mustahab dep aytdың, bul mustahab dep aytkan to'g'ri emas, sunnat dep aytgan deydi. Wa hakama bi sunniyatiha bi qawlihi, anan bularning üçünü sunnat dep aytgan, qantip aytgan dese, fa niyyatu fil wudu'i sunnatun wa nahwuhu fil akhirayn. Demek ошол дараттагы ошол неме ниет кылуу, даратта ниет кылуу бул сүннөт болуп эсептелет, жана ошондой эле калган экөөндө дагы сүннөт болуп эсептелет деп айткан дейт. وأما الدراية فسنذكره إن شاء الله تعالى. Эми дирayet жагынан келе турмусак, далил жагынан. Шейх Фатхул Кодирде Шейх Камал ибн Хумам айтып атат да, эми бул муштахид деңгээлде чоң алым болгон. Не деп атат? Далил жагына келе турмусак да мунакаша кыланам деп атат да.
риваят жагынан дагы, дирават жагынан дагы эмне кылам дейт? Мунакаша кыла алам дейт. Кийин учуру келгенде айтабыз дейт. Вакила эми бирөө жарымдар эмне кылышкан бул жакта? Не деп айтып атат бул жакта Шейх Худури? Ва юстахаббу лил мутавадди ан янвия деп айтты го. Ушул жерде юстахаббу ан янвия дегенде максат эмне десе, бирөөдөр бул жакта мындай деп айтайын деп атат, тавил кылып атат имам Кудуринин сөзүн. Тавил кылып, бул жакта имам Кудури ушул үчөө мустахаб болот деген маанайда айткан эмес дейт. Ушул үчөө сүннөт эле, бирок ушул 3 сүннөттү аткаруу мустахаб болуп эсептелет деп айткан дейт. Түшүнүп атабы? Айырмасын билдиңерби? Ушул үчөө сүннөттү эле айтып атат дейт. Бирок анда мустахабты эмне үчүн айтып атат? Юстахаббу деген сөздү эмне үчүн айтып атат десе, ушул 3 сүннөттү аткаруу мустахаб болот деп айткан дейт. Түшүнүптүбү? Тавил кылган дейт да. وقيل أراد يستحب فعل هذه السنة جوابsa هذه السنن ушул 3 сүннөттөрдү аткаруу бул мустахаб болуп эсептелет деп айткан дейт. Ушул сүннөттөрдү аткаруу мустахаб болуп эсептелет. Эмне үчүн десе, лил хуружи минал хилаф, хилафтан чыгыш үчүн дейт. Анткени башка имамдарда бул кээ бир немелерде парз болуп эсептелет да. Ушул парздан парз деп айткан имамдардын хилафынан чыгыш үчүн ушул сүннөттү аткарып коюшуң мустахаб болот деп айткан дейт. Түшүндүңбү? فإن الخروج عنه عن الخلاف مستحب الانتهاء وتمامه فيه. Эми бул жакта ошол Фатхул Кодирден толугураак окуп алсаңар болот дейт. Бирок Шейх Фатхул Кодир немелер зохир каламын алып карай турган болсок, эмне деп атат? Бул ушул бул нерселерди үчөөнү тең мустахаб деп айткан дейт. Мустахаб деп айткан дейт. Анан бул жакта Шейх Косим ибн Кутубга هذه المسألة لم تخفى عليهم. Алар бул маселеде жок, бул жерде юстахаббу фи'алу деп неметкен эмес дейт. Зохир каламга эмне кылып атат? Амал кылып, ошонун негизинде мамиле кылып атат. Алар не деп түшүнүп атат бул жерде? Имам Кудуринин сөзүн бул ушул үчөө мустахаб болот деп эле түшүнүп атат да. Ушул жерден токтотойлубу же окуйлубу? Болот ушул жерден бир теманы бир кийинки өтө турган темабыз иншалла. Неме калып тур? Акыркы неме калып тур? Ушу менен бүтүрүп коелу. Wal bada'atu жобосо wal buda'atu bil mayamini fadilatun hidayah wa jawhara ay mustahabbun. Анан оң жактан бир мүчөнү оң жактан баштоо бул эмне болот экен? Бул мустахаб болуп эсептелет экен. Хидаяда, жавхарада ушинтип келип атат. Эми суроо, оң жактан кайсы жерде бүттүк мүчөдө жууп атканда оң жактан баштайбызбы? Үчөөндө? Кайсыда? Үч мүчө тең оң жактан баштайбызбы? Эки бетте коебуз. Бетте эмес, кол. Жок, бетте эле жуулат да. Бирок эки мүчө болгон жерде эмне кылат экенбиз? Оң жактан баштайбыз. Бир мүчө болгон жерде ортосунан же эмесин каалаган жерден баштай бересиз. Бирок туура жакшыраак дагы оң жактан мындайраак кылып баштаган жакшыраак. Түшүнүптүбү? Wallahu a'lam bis-sawab wa ilayhi marji'un. Keyingi сабак иншалла неме даратты бузуучу нерселер туурасында болот.